Сіздерде статистика барбы? Мониторинг жүргүздүңүздөр, канча биздин жаран бүгүнкү күндө жаштар жалпы китеп окуйт? Өткөн жылы Чүй областында 1.106.823 адам келиптир да китепканаларга. Ош областында 1.1.18.542 ушинтип кетип берет экен да. Ар бири боюнча бизде маалымат бар, сизге жөнөтүп коеюн. Анан негизинен бирок бир дагы нерсе байкап атабыз, Алтынбек Турдубаевич, бир маселени китеп дүкөндөр көбүрөөк ачыла баштады да. Мисалы бизнесте бар го, жана талап болгондо суроого жараша мындай ачыла баштайт депчи. Ошондон байкап атабыз, мындай кийинки мезгилде китеп окугандар жандана баштады. Бул китеп дүкөндөрү көбөйө баштаганы бул менчиктер да. Мамлекеттик китепканаларга азыр аз барып калышты да, мурдагыдан салыштырмалуу. Азыр аз окуп калышты да. Себеп дегенде жана Дастан Далабаевич айткандай шарт жок. Китептердин качествосу жок. Себеп дегенде барды келип каржыга байланыштуу да, туурабы? Туура. Ал эми мамлекет бүгүнкү күндө ошо Маданият министрлиги жарандарды китеп окууга тартуу деген кандай бир иш-чаралар жүрүп атат? Кызыктыруу дайым мамлекет ушундай иш-чаралар жүрүп келгенде, жүрүп атат бүт дүйнөдө. Сиздер кандай иш-чаралар жүргүзүп атасыздар? Жаңы бир китептен, бир адамдан бир китеп деген ал эми жалпы коом уюштуруп, жалпы жаштар ушундай уюштурушуп атат. Ага эми сиздер деле аралашып атасыздар. Сиздер өзүңүздөр кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Өзүбүз болсо өткөн жылы бай Китеп кой Кыргызстан деген долбоорду кылбадыкпы? Баягы 2019 жылы КМШда биринчи орунга чыгабыз деген идеологияны ошол биз баштаган элек. Анан Китеп кой Кыргызстан деп сиздер да байкадыңыздар болуш керек. Ар бир министрликтин кызматкерлери китеп окуп, кийинкилерге эстафета берип, анан Кыргызстан боюнча ушундай акция болду да. Анан бизде область медиа борборлор бар, алар болсо медиа жактан колдоп беришти. Анан биз бир демилге көтөрдүк эле, токтом менен жыл сайын бирден китеп окуу айы кылсак депчи. Анан экинчиден болсо ошол бир адамдан бир китептин балдары менен биз министрликте бергенбиз, алар күн сайын биздин ошол площадкаларды, иш-чараларды уюштуруп атат. Жанагы драма театрда болсун, же залдарда болсун, колдон келишинче эң башкы партнеру бизбиз. Жеке тараптар менен иштешпесек, маселени чечиш кыйын экен. Менчикке мүмкүнчүлүк бериш керек да. Рахмат. Бүгүн мен өткөндө бир статья окуп калдым. Кыргызстанда арак менен китептин салыгы бир дейт. Ушуга кандай дейсиз? 12% НДС төлөйт. Ушу китептерди которуп, китептерди чыгарып, китеп менен алек болгондор. Бүт дүйнөдө нөл, эч кандай салык төлөбөйт. Биз Кыргызстанда 12% НДС төлөйбүз. Анда туура ушул налог жагын эгерде кичине арзандатып берсе, балким ушул айланып дагы жакшыраак болмок. Бул боюнча бир конкреттүү неметип көрөлүчү. Сунуш менен келиңиздер. Сунуш менен. Салык менен, салыктан бүт бошотуш керек. Биз мектептерди, садиктерди бошотконбуз бүт. Ошону мыйзамга. Ушул китеп менен алек болгон китепти бүт салыктардан бошотуш керек. Туура айтып атасыз. Иш жүгүртүүнүн бүт салыктарынан 12% НДС деген бул Балким налог от продажны калтырып калганын жок кылсак туура болот эле. Рахмат.